чукул кабар. Кыргызстандан Россияга барам дегендер үчүн 1-июлдан баштап Россияга кире албай калышыңыз мүмкүн. Учкун ака, Ош шаарында эл аралык аэропортто турабыз ака. Бир маалымат берип коюңузчу мекендештерге. Ассаламу алейкум, урат мекендештер. Бул мыйзам Россия Федерациясында 2025 жылдын 30 июнунан баштап иштей баштайт деген, бирок тилекке каршы алар даяр эместигинен жылдырышкан. Ошол убакта Амина реестр чыгып, бул тиркемени иштегенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Азыр Россиядан официалдуу маалыматтар чыкты. Ушул маалымат 2026 жылдын 1-июлунан тарта РУ-ID тиркемеси аркылуу гость болуп барабы же работа болуп барабы, биздин жарандарыбыз ол жака өзү жөнүндө 72 саат мурун маалымат жиберүү керек. Бул дагы июлга чейин кандай өзгөрүүлөр болот, же жылып кетеби, же ошол күчүндө калабы, бул белгисиз, бирок биздин мекендештер бул маалыматты билгени жакшы десем болот. Заранее билип алса жакшы экен да. Анан кара тизмеден кантип теңшесе болот деген дагы акырында кой беребиз. Бесплатный Мбанктан теңшесе болот экен экен. Бир эле Мбанктан эмес, Мигрант KG сайтынан дагы, ошол эле Мбанктагы мурун выдворение депортация болгон мекендештерибиз ошол сайт аркылуу өзүн текшерсе болот. Видеону акырында коюп коебуз, ошол жактан дагы өзүңүздөрдү ошо текшерип, бара турган болсоңуздар, карап, мыйзамды сактап барсаңыздар болот. Анан дагы бирсе айта кетели, бул жерде баягы видеодо көрсөтүлгөн госуслуг аркылуу өзүңүздөр жөнүндө маалымат бересиңер деген да. Көпчүлүк мекендештерде Россияда жүргөн мекендештерде госуслуга болушу мүмкүн, бирок Россияга өмүрү барбагандарда госуслуга деген жок. Алар эмне кылат? Алар ошол Play Market'тен РУ-ID сайтын көчүрүп, РУ-ID тиркемесин көчүрүп туруп, ошол аркылуу өздүгү жөнүндө эмне эптен бартат, иштеген бартабы, же конок болуп бартабы, же окуган бартабы, ошол жөнүндө маалымат берет. Видеону Россияга барам деген туугандарга жөнөтүп коюңуздар. Туугандар, Мбанкка киресиздер, сервис деген жерди басасыздар. Сервис басканда все сервис деп жатат, все сервистин эң ылдыйына түшсөңүздөр, трудовая миграция деп жатат. Ошого киресиздер дагы. Ал жактан да түндүк ошону басасыздар, түндүк ошону басканда чорный список деп жатат. Андан кийин улантасыздар, ушул жерден чыгат. Сизге киресиз же кирбейсиз деген. Андан сырткары Мигрант KG дагы ушул жерде бар. Мигрант KG-ни басып, же болсо колл центрге чалып толук маалымат алсаңыздар болот.